Саламатсыздарбы достор, менин атым Марат, мен Айыл банктын кызматкери болом. Азыр мен сиздерге банкка келгенде ар бир адамдын негизги укуктары боюнча айтып берем. Ар адам банкка келгенде негизги укук бул тил тандоо укугу, официалдуу же мамлекеттик тилди тандап алууга укугу бар. Андан кийинки укугу бул кайсы кызматкерге кызмат алуу боюнча тандоо укугу бар. Андан кийинки укуктар бул банк кызматтары боюнча негизги банк кызматкары бул депозит менен кредит болуп эсептелет. Депозит менен кредит кызматтарын алуудан мурда кредит же депозиттин келишимин алдын ала алып, ал боюнча банктын кызматкеринен дагы түшүндүрүп берүүнү талап кылуу укугу бар. Анан аны кол коердон мурда дагы аны алып алып, серепчилерге алып барып же өзү талдап алдын ала таанышууга да укугу бар. Кийинки негизги укук бул банк кызматына макул болгондон кийин, келишим койгондон кийин, бирок акча салып же ала элек болсо, алдан ошол моментте дагы баш тартып кетүү укугу бар. Депозит салынган же кредит алынгандан кийинки укуктары бул мөөнөтүнөн мурда депозитти алып кетүү, бул келишимде көрсөтүлөт. Бул боюнча болсо алдын ала банкта эскертип коюш керек. Жана кредит боюнча графигинен мурда, мөөнөтүнөн мурда кредит төлөөгө укугу бар. Бул боюнча дагы алдын ала банктын кызматкерлерин эскертип коюш керек. Мына жогоруда айтып өткөн укуктардын баары, негизги укуктардын баары ар бир адамга, банкка келген адамга билүүсү бул милдет. Андан тышкары ар бир банк кызматын алып аткан адамга бул финансылык сабаттуулугун жогорулатат. Рахмат, саламатта калыңыздар.